Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Атамбаевдин камактан бошотулушу. Сот билдирүү жасады. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу ММКда жана социалдык тармактардагы жарандардын көптөгөн билдирүүлөрүнө байланыштуу 1-май райондук соту билдирүү жасады. Соттун билдирүүсүндө Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Атамбаев айыпталуучу катары өтүп жаткан 2 кылмыш иши каралып жаткан. Биринчи кылмыш иши 2019 жылдагы кой таш окуялары боюнча. Экинчиси 2010 жылдагы Юн окуялары боюнча иш. Атамбаевдин 2019 жылдагы кой таш окуялары боюнча кылмыш иши боюнча кылмыш жаза процессуалдык кодексинде белгиленген 1 жылдык камакка алуу мөөнөтү аяктаган. Азыркы учурда бул кылмыш иши жабырлануучулар менен күбөлөрдү суракка алуу стадиясында турат. Бул иш боюнча сот өз өкүмүн чыгара элек. Иш боюнча айыпталуучулар толук акталды деген пикирге келүү эрте. Алмазбек Атамбаевга карата жогорудагы көрсөтүлгөн кылмыш иштери боюнча бөгөт коюу чарасы тандалган эмес. Анткени ал Батукаевди мыйзамсыз бошотуу фактысы боюнча кылмыш иши менен чыккан соттун өкүмүнүн негизинде жазасын өтөп жаткан. Батукаевди мыйзамсыз бошотуу фактысы боюнча иш жаңы кароого түштү деп билдиришти жогорку соттун. Эскерте кетсек, 14 февралда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев соттун чечими менен эркиндикке чыккан. Ал эртеси 15 февраль күнү чет өлкөгө учуп кеткен. Булак суу беркежи. Мен гаишник эмесмин, кыйкырбаңыз. Татиков Мадумаровго тиш кайрап тил укту. Финансы министринин орун басары Руслан Татиков депутат Адахан Мадумаровго каяш айтам деп тил укту. Өкмөт мүчөлөрү Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан 17 миллион евро каражат алуу боюнча макулдашууну ратификациялоо үчүн парламентке алып келген. Анын 14 миллион евросу кредит, калганы грант болгон. Мадумаров мурда откат деген жүйө менен эсепке албай койгон учурлар болгонун айтып, кредит катары алынчу 14 миллион евро жалпы карыздын суммасына кошулабы деп сураган. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз откат деп туура эмес айтып жатасыз. Өзүңүз 3 жолу депутат болдуңуз, анын арасында спикер дагы болдуңуз. Кредиттер ошондо дагы алынган, шарттарын сиз дагы билесиз, деди Татиков. Андан соң экөө кайым айтышты. Мадумаров, өкмөт башчыңар баш болуп эле бир нерселерди айтып коесуңар да, мен 3 жолу эмес, 5 жолу депутат болдум. Бул жалпы карыздын ичине киреби деп сурап жатам. Татиков, кредиттердин барына спикерлер дагы кол коет, ошон үчүн сиз да мурда алдыңыз. Мен төө десем бээ деп атасыңды айланайын. Мен улууларды урматтайм, бирок сиздин деле кемсинте бергениңиз жаман. Калган сумманы Кыргызстан кошо төлөйбү деп сурап жатам. Банк өзүнө алып калып аткан акча жалпы карыздын суммасына киреби же кирбейби? Кирет. Ошол албаган акчаны кайра биз кайрып беребизби? Шарт боюнча беребиз. Мына жебеген самсага пул төлөйбүз деген ушул. Экинчиден, Руслан мырза, мен гаишник эмесмин. Антип кыйкырбаңыз, түшүнүңүзбү? Бул жерге келгенде мамлекеттик кызматкердин этикасын сактаңыз. Маалыматты так билбегенден кийин оозго келген нерсени сүйлөбөңүз. Ал арада залда отурган депутаттар дагы аткаминердин каяша сүйлөшүн талап кылып кыйкырышты. Ал эми вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев Татиковду сиз айтышканы келдиңизби деп тилдеп, суроого жөн жооп беришин талап кылды. Президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, тартипке чакырып коюуга үндөдү. Абытов экинчи мындай кайталанбай турганын убадалап, Татиков туура эмес мамиле кылганын моюндады. Президенттин өкүлү ошого карабай депутаттардан кредитти колдоп беришин суранды. Натыйжада эл өкүлдөрү кредиттик макулдашууну бир добуштан жактырышты. Булак Спутник эжи.
Кыргызстандагы эң жогорку пенсия 186 миң сом, эң азы 3 миң сом. Соцфонддун жетекчиси Бактияр Алиев өз ишин мыкты билген саналуу жетекчилердин бири, бирок кечээ айрым бир кошоматчы. Аңгүдүк депутаттар Алиевди акылдарынын жетишинче жемелегенге аракет кылышты. Көбү маселенин маанисин түшүнбөй эле курулай популисттик кылып элге көрүнүп коюунун аракетинде болушту. Өзгөчө Балбак Төлөбаев жоругу күлкү келерлик болду дегенебиз 15 февралда жогорку кеңеште айрым мыйзам актыларына социалдык фонд жөнүндө Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтолгон бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Анан айтылуу Балбак Төлөбаев соцфонд 1 миллиард сомго алтын сатып алды дейли, аны кайда сактайт? Ансыз да алтын батпай калды. Доллар сатып алса, курс түшүп кетсе, эмне болот деген өңдүү аксак логикасына таянып алып, жөнү жок эле соцфонддун төрагасы Бактияр Алиевди жемелип жатты. Маселени түшүнбөй эле өзүнчө короз болуп жаткан Балбак Төлөбаев Алиевдин ордуна Ташиев болгондо абдан туура кылып жатасыздар. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Мен колдойм деп маселени түшүнбөй эле колдоп чыкмак кошомат кылып, ушундай өң карама кошоматчылар парламенттин аброюн кетирип өтүштү. Айтканда 2022 жылы президенттин жарлыгы менен пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, орточо эсеп менен 2000 сомго чейин көтөрүлгөн. Азыркы учурда пенсиянын орточо өлчөмү бүгүнкү күндө 8000 сом, мурда 6000 сом болгон. Ал эми эң жогорку пенсия 186.003 сом. Аны бир эле адам алат. Ал 38 жыл мамлекеттик кызматта иштеп, соцфондко 25 миллион сом которгон экен. Бүгүнкү күндө канча миң адам канча сомдон пенсия алышат? Соцфонддун төрагасы Алиевдин айтуусунда төмөнкү өлчөмдөгү пенсия алышат. 10-20 миң сом, 140 миңден ашык адам, 20-40 миң сом, 5 миңден ашык адам, 40-60 миң сом, 300дөн ашык адам, 60-80 миң сом, 60тан ашык адам, 80-100 миң сом, 20га жакын адам, 100-120 миң сом, 10го жакын адам, 186 миң сом, 1 адам. Өлкө боюнча дээрлик 743 миң адам пенсия алат. Ошондо калган 85% пенсионер 3 миң сомдон 10 миң сомго чейин гана алышат десек болот. Булак Назар Ньюскеджи. Александр Лукашенко Украинага каршы согуш жарыялоо шартын атады. Минск Беларуска агрессия болгон шартта гана Украина менен согушууга даяр. Бул тууралуу Беларусь президенти Александр Лукашенко билдиргенин Белта басылмасы жазды. Мен бир гана шартта орустарга кошулуп Беларустун аймагынан согушууга даярмын. Бул эгерде ал жактан бир эле жоокер биздин аймагыбызга келип, менин кишилеримди ЛТРС. Мындай болсо согуш таптакыр башка нукка бурулат деген Лукашенко. Ал Беларусь армиясы мындай аракеттерге эң катаал жооп кайтарарын баса белгилеген. Ал муну менен Киевке гана эмес, башка кошуналарына дагы кайрылганын баса белгилеген. Лукашенко ошондой эле Минск, Украинанын аймагына аскерлерин жөнөтүүнү пландабай турганын билдирген. Булак Суперкежи. НАТОнун башкы катчысы Россия менен узак жылдарга тирешүүгө даяр болууга чакырды. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Россия менен узак жылдарга созулушу мүмкүн болгон тирешүүгө даярдануу керектигин айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Биз көптөгөн жылдарга созулушу мүмкүн болгон узак жолго даяр болушубуз керек деген Столтенберг. Бирок ал кырдаал заматта өзгөрүп кетиши мүмкүн экендигин айтып, божомолдонгон тирешүү канча убакытка созуларын азырынча айта албастыгын кошумчалаган. НАТО ар дайым мамилелерди жакшыртуу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү издейт деди ал.
Россия 24 февралдан бери Украинада атайын операция жүргүзүп келет. Өлкө президенти Владимир Путин анын башкы максаты 8 жылдан бери Киев режиминин кыйноосуна, кыргынына кабылган элди коргоо экенин белгилеген. Анын айтымында операция Донбасстын бошотулушу жана Россиянын коопсуздугун кепилдеген шарттарды түзүү менен аякташы керек. Бирок АКШ менен анын НАТО боюнча союздаштары ошонон бери Киевке 10 миллиарддаган долларлык курал жеткирүүдө. Россия батыш тараптын Украинаны куралдандыруусу орус-украин сүйлөшүүлөрүнүн ийгиликтүү болушуна өлгө боло албашын жана мындан негативдүү жыйынтык чыгышы мүмкүн экендигин, Украинага берилген ар бир курал Россия үчүн мыйзамдуу бута болорун айтып келет. Булак Спутник KG. WhatsApp'тын кожоюну бардыгын Telegram каналынан баш тартууга. WhatsApp башчысы Уилл Кеткарт Telegram каналын тиешелүү коопсуздук шарттары өз деңгээлинде жасалбагандыгын айтып айыптады. Ошондуктан Павел Дуровдун бул мессенджеринен бардык колдонуучуларды баш тартууга чакырды. Бул туурасында ал өзүнүн Twitter баракчасына жазып чыккан. Кеткарт Telegram үнсүз өткөрмө цифрлөөдөн корголбогондугун жана EEE сунуш кылбай жаткандыгын билдирди. Бул билдирүүсү менен ал WhatsApp Павел Дуровдун мессенджеринен артыкчылыгын көрсөтүүгө далалаттанууда. Аны менен ал кадимки чаттарда жана топтордо америкалык мессенджер өзгөчөлөнүп тургандыгын көрсөткүсү келет. Байретке чыккан макаладан өзүндү келтирген WhatsApp кожоюну Telegram'нын жабык чаттарындагы жазуулардан бери окуй ала турган аянычтуу акыбалын сүрөттөйт. Алардын EEE өткөрмө шифрлөө боюнча протоколдорундагы көз карандысыз текшерүүлөрүндө айрым активисттер аныктагандай эч ким буза алгыс функция катары макталган Telegram'нын жашыруун чаттарын үчүнчү тараптар угуп коюп жаткандыгы менен айыптады. Кеткарт бул сын албетте жеке кызыкчылыктан чыгып жаткандай көрүнүшү мүмкүндүгүн моюнга алып, бардыгын эле WhatsApp'ка кошулууга үндөбөсүн, көптөгөн буларга окшош каналдар да бар экендигин, ошолорду да тандаса болорун айтты. WhatsApp'ты колдонбосоңор, Telegram'ды деле пайдаланбай эле коюгула деп жыйынтыктады Кеткарт. Белгилей кетүүчү жагдай, мындан бир аз мурдараак Павел Дуров дагы WhatsApp'ты колдонбогула деген чакырык менен чыккан. Булак Назар Ньюс KG.